Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар, Кутман күнүңөр менен барыңарга денсаулык жана жакшы маанай, ийгиликтүү күн каалайман. Кыргыз тили сабагы. Бүгүн 7 ayının 16-сы күнгө дүйшөмбү. Сабактын темасы кайталоо жана текст менен иштөө. Текст Түгөлбай Сыдыкбеков. Тема наша сегодня повторение, потом работа над текстами. Тема называется Түгөлбай Сыдыкбеков. Сабактын максаты. Это цель урока. Биринчи. Өтүлгөн темаларды кайталоо аркылуу алган билимдерибизди бушуктайбыз, балдар. Первая цель наша. Закрепим знания по пройденным темам. Экинчи. Байланыштуу кептерди, сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Вторая цель. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү максатыбыз. Эл жерди сүйүүгө тарбияланабыз. Третья цель. Учимся любить родину. Билдикпи сабактын максатын? Эмесе өтүлгөн тема боюнча кайталоо жүргүзөлү. Повторение по прошлой теме. Сүйлөм мүчөлөрү карагыла, менен кошо иштегиле, балдар. Эсиңерге салгыла, кайталап атабыз, балдар. Биринчи, сүйлөм мүчөлөрү канча, аларды атап бергиле. Сүйлөм мүчөлөрү деген эмне? Сүйлөм мүчөлөрү 5. Баяндоч, аныкточ, толкточ, бышточ. Ушундойбу? Орусча кайталайлы. Сколько членов предложений? И назовите их, дейт, балдар. Сколько членов предложений? Их, конечно, 5. Подлежащие, сказуемое, определение, дополнение и обстоятельства. Эстедиңерби? Вспомнили? Теперь экинчиге кеттик. Бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү деген эмне жана алар канчага бөлүнөт экен? Что такое однородные члены предложения и насколько они делятся? Вам понятно, балдар? Эстегиле. Бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрү — это однородные члены предложения. Сами самостоятельно, өзүңөрчө. Сүйлөмдөрдү карагыла. Үчүнчү сүйлөм. Алина Сания Кубаныч 9-класста окушат. Мында бир өңчөй мүчөлөрдүн кайсы түрү бар? Карагыла. Ким Алина, ким Сания, ким Кубаныч? Эмне кылышат экен? Окушат. Мында кайсы бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрүн байкадыңар? Орусча которолу. Алина, Сания, Кубаныч учатся в 9 классе. Кто, балдар? Алина, кто Сания, кто Кубаныч? Что делают? Учатся, десек. В этом предложении какие однородные члены предложения? Вам понятно, наверное. Келген коноктор ырдашты, бийлешти, көңүлдүү отурушту. Сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөрдүн кайсы түрү бар? Эси коноктор эмне кылышты? Ырдашты, эмне кылышты? Бийлешти, эмне кылышты? Көңүлдүү отурушту. Кайсы бир өңчөй мүчөлөрдү билдиңер? Пришедшие гости пели, танцевали, весело сидели, дейт. Подлежащие это гости что делали? Пели, так, что делали? Танцевали и весело сидели, дейт. Здесь какой вид однородного члена предложения? Вам уже понятно. Кийинки өттүк. Анарбек акылдуу жана тартиптүү окуучу болгон. Бул сүйлөмдө бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрүнүн кайсы түрү бар? Карагыла сүйлөмдү. Ким Анарбек? Анарбек окуучу болгон, баяндоч. Кандай окуучу? Акылдуу окуучу. Кандай окуучу? Тартиптүү окуучу. Эмнени көрдүңөр? Эмнени билдиңер? Бул сүйлөмдө бир өңчөй сүйлөм мүчөлөрүнүн кайсы түрү бар экен? Анарбек был умным и воспитанным учеником. Кто Анарбек? Анарбек был подлежащее сказуемое. Каким был, балдар? Умным, воспитанным учеником, дейт.
в предложение. Какие однородные члены предложения? Вам понятно. Акыркыга кеттик. Мен китепти, дептерди, калем сапты столдун үстүнө койдум. Бул жерде мен койдум, баяндооч. Эмнени койдум? Китепти койдум, дептерди койдум, калем сапты койдум. Бир өңчөй мүчөнүн кайсы түрү бар? Түшүнүктүү болду силерге. Которуп көрөлү. Я поставил на стол книги, тетради и ручку. Кто? Я. Что делал, дейт? Поставил, дейт. А поставил что? Книги, тетради, ручку. Это какие однородные члены предложения? Вам понятно, балдар, түшүндүкпү? Бираз кайталоо жүргүздүк, эсибизге салдык. Эмесе текст менен иштейбиз. Карагыла, текст бул Түгөлбай Сыдыкбеков. Теперь работаем над текстами. Текст называется Түгөлбай Сыдыкбеков. Открываем книжку балдар учебникти. 38 страница, 38 бет. Там 51 көнүгү, упражнение 51, текст Түгөлбай Сыдыкбеков. Келгиле, окуйбуз. А дегенде кыргызча сначала на кыргызском, а потом будем стараться перевести орусчага. Вместе балдар чогуу иштейли. Кана чогуу койло. Кеттикпи? Кеттик. Атактуу жазуучу академик Түгөлбай Сыдыкбеков 1912 жылы Ысык көлдүн Кең суу деген жеринде туулган. Ал алгачкы билимди Айыл мектебинен, Караколдогу баштооч орус мектебинен алган. Кийин Фрунзеде сейчас Бишкек балдар. Фрунзедеги Айыл чарба техникумунан Ашкабад зооветеринардык институтунан окуйт экен. Ашкабад бул Түркмөнстандын борбор шаары. Чыгармачылыгын гезитке кабарчы болуу менен, ыр жазуу менен баштайт. Анын туңгуч ыр жыйнактары Күрөш, Баатырлар, Акын Булбул деген китептери 30-жылдары жарык көргөн. Улантабыз тексти. Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармачылыгы айрыкча проза жанрында роман, повесть, аңгемелерди жазууда жогорку деңгээлге көтөрүлгөн. Ал кызыл чачы аялдардын турмушу, эмгеги жөнүндө Абысындар повестин жазган. Согуш жылдарындагы кыргыз элинин патриоттук эмгегин, достук таза сезимин, биздин замандын кишилери аттуу романында зор чеберчилик менен сүрөттөгөн. Зайыптар романы кыргыз аялдарынын 20-кылымдын башындагы жана ортосундагы тагдырын сүрөттөөгө арналган. Түгөлбай Сыдыкбековдун калеминен Көк асаба тарыхый романы, байыркы түрк жазмаларына арналган ондогон даректүү чыгармалар да жаралган. Ал СССРдын мамлекеттик сыйлыгына, ордендерине жана медалдарына татыктуу болгон. Түгөлбай Сыдыкбеков Кыргыз Республикасынын баатыры. Балдар, биз кыргызча текст менен тааныштык. Анда келгиле орусча которуп көрөлү. Известный писатель, академик Түгөлбай Сыдыкбеков родился в 1912 году в селе Кең суу Ысык-Кульской области. Он получает образование в селе, в начальной школе, потом в Караколе, в начальной школе русским языком обучения. После он поступает в Фрунзенском, Фрунзе сейчас Бишкек, балдар, в Фрунзенском сельскохозяйственном техникуме, затем учится в зооветеринарном институте в городе Ашхабад. Ашхабад – это столица Туркменистана. Его творчество начинается
сочиняя стихов и работа в газете балдар. Его первые сборники стихов балдар, это күреш, это борьба, батырлар, герои, Акын Булбул, это поэт Соловей, был издан 1930-е годы. Продолжаем. Творчество Тугульбая Сыдыкбекова особенно проявились на высоком уровне в жанрах прозы, в романах, повестях, в рассказах. Он написал в своем романе «Абысындар» о жизни женщин-свекловодов. Писатель в романе «Люди наших дней» описывает большим мастерством о патриотизме и о чувствах дружбы людей во время войны. В романе «Зайыптар» рассказывается о судьбах женщин XX века. Тугульбай Сыдыкбеков написал исторический роман «Көк асаба» и несколько документальные труды о древнетюркских письменностей. Он, балдар, награжден Государственной премией СССР и орденами и медалями. Тугульбай Сыдыкбеков – герой Кыргызской республики. Вам понятно, балдар? Если вам понятно, то вы молодцы. Теперь сүрөттөрдү карагыла, смотрим. Картинкаларды көрүп турасыңар. Вот Тугульбай Сыдыкбеков. И Тугульбай Сыдыкбеков, он известный писатель 20 века деп жазылып турат. Кыргыздын 20-кылымда чыган жазуучусу жана коомдук ишмер, общественный деятель балдар. Кыргыз эл баатыры, это герой Кыргызской республики. Ылдый жакта эмне көрүп турасыңар? Китептерди көрүп турасыңар. Среди гор деген китеп, тоо арасында деп аталат балдар. Көк асаба бул тарыхый китеп, исторический роман Көк асаба. Женщины дейт, бул Зайыптар деген китеп. Зайыптар 20-кылымдагы кыргыз аялдарынын тагдыры. 20-кылымдын ортосундагы жана башындагы балдар. Андан кийин Люди наших дней деп турат. Биздин замандын кишилери деген романы бар да. Люди наших дней присвоен эта книга балдар, этот роман Государственная премия СССРга татыктуу болгон да. Демек, СССРдын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты болгон ушул китеп менен. Түшүндүкпү балдар? Бир аз силер үчүн менимче кызыктуураак болсо керек эле. Эмесе, үйгө тапшырма алалы. Домашнее задание. Тексти жакшылап түшүнүп окугула. Демек, внимательно прочитайте текст. Экинчи, 52-нчи күнүгү суроолорго жооп жазгыла. Балдар, открываем страницу. 39 балдар 39-нчу бетте ачкыла. 39-нчу бетте 52-нчи күнүгү бар. 52 упражнение. Суроолор, здесь вопросы. И отвечаем на вопросы. Значит, это отвечаем на вопросы 52-м упражнении. Понятно вам, балдар? Үчүнчү, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып, анан которгула. Новые слова пишите в словарный тетрадь и переведите. Мына үйгө тапшырма. Балдар, бүгүнкү тема силерге жактыбы? Бүгүнкү теманы түшүндүңөрбү? Вам понятно сегодня? Тема, балдар, силерге понравился? Думаю, да. Если вам понятно, силерге жаккан болсо, всем спасибо. Эмдики
Сабаққа чейин көрүшкөнчө. До свидания, балдар.